Чек арадагы аскерлер кызмат өтөп жатып, Кожо Бакырган каналынын боюнда Тажикстан тарапты көздөй кетип бара жаткан фарасы өчүрүлгөн кичи жүк ташуучунааны байкап калышкан. Баткенде аткезчилик жол менен жүк алып бараткан автоунааны токтотуу үчүн чек арачылар асманга ок чыгарууга аргасыз болушту. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, чек арачылар 30-июлга караган түнү Тажикстан тарапты көздөй бара жаткан фарасы өчүрүлгөн кичи жүк ташуучунааны байкап калышкан. Аскерлер автоунааны токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу чек арада тургандардын талаптарын аткарбай, жолун улаган. Мындан улам чек ара кызматынын аскерлери эскертүү иретинде асманга ок чыгарганда айдоочу автоунаасын токтоткон деп айтылат маалыматта. Кармалган адам 31 жаштагы Кыргызстандын тургуну болуп чыккан. Ал өткөрмө пунктунан сырткары Кыргызстан Тажикстанга 3,5 тонна селитра алып өтүүгө аракет кылганы маалым болду. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү? Видеого лайк басып, жана биздин каналдагы эң туура жазылуучулардын катарына кошулуңуздар. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону басып кетиңиздер. Канадада жасалма уруктандыруу үчүн өз уругун пайдаланып жүргөн дарыгер кармалды. Учурда 82 жашка чыккан Барвин 1973-2012 жылдар аралыгында жасалма уруктандыруу кызматтарын көрсөткөн. Медициналык борбордо иштеп, ондогон аялдарга өзүнүн жана бейтаптар тандалган башка эле адамдардын уругун салып койгон. Канадалык репродуктолог Норман Барвин жасалма уруктандыруу учурунда ондогон аялдарга өзүнүн уругун пайдаланып койгондугу аныкталды. Бул кылган үчүн дарыгер мурдагы кардарларына $10,7 миллион төлөп берүүгө сот аркылуу милдеттендирилгенин жергиликтүү CBS телеканалынан шилтеме берип, РИА Новости жазды. Учурда 82 жашка чыккан Барвин 1973-2012 жылдар аралыгында жасалма уруктандыруу кызматтарын көрсөткөн медициналык борбордо иштеп, аялдарга өзүнүн жана бейтаптар тандалган башка эле адамдардын уругун салып койгон. 2016 жылы Барвиндин кызматын мурда колдонгон 200дөн ашык киши анын үстүнөн жамааттык арыз жазган. Текшерүү учурунда булардын арасынан 17синин биологиялык атасы Барвин өзү болуп чыккан. Учурда бир топ киши кимдин баласы экенин билбейт деп айтылат макалада. ЖМКлардан жазганын караганда, мурдадагы дарыгерлер ушул сыяктуу мыйзамдарды бузган учурлар болгон. Бирок ушунча көп киши жамааттык арыз жазып, сотко чейин бир дагы иш жеткен эмес. Маалыматка караганда, дарыгер төлөп берчү акчанын $60 миң жабырлануучулардын ДНК базасын түзүүгө жумшалат. Анткени келечекте алар жакын тууганына баш кошуп албаш үчүн өздөрүнүн биологиялык атасы ким экенин таап, тууган урук тек жайын билүүсү керектиги айтылат. Балыкчы Каракол унаа жолунун Оттук айылындагы нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, жолду жууп кеткенин күбө билдирди. Анын айтымында, кийин жолдо чоң тыгын пайда болуп, унаалар өтө албай калган. Ысык көлдүн түштүк жээгинде нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, суу ташкыны катталды. Буга чейин ÖKMнин маалымат кызматынан Ысык көлдүн Жети-Өгүз районунун бир катар айылдарында сел жүргөнүн кабарлаган. Өзбекстанда Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы иштетип чыкты. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Вакцина Алмалык шаарындагы Журабек лабораториясынын имаратында чыгарылган. Спутник V вакцинасынын биринчи партиясын өндүрүү иштери аяктап калды. Бул партия вакцинанын сапатын көзөмөлдөө үчүн Орусиядагы Гамалея улуттук эпидемиологиялык жана микробиологиялык илимий изилдөө борборуна жөнөтүлгөн. Бул зарыл процедура. Ал бардык жерде жүргүзүлөт. Эми биз текшерүүнүн жыйынтыгын күтүп жатабыз. Андан кийин биздин республикада толук кандуу өндүрүштү жүргүзүүгө мүмкүн болот деген санитардык эпидемиологиялык бакубаттуулук жана коомдук саламаттыкты сактоо кызматынын башчысы Баходыр Юсупалиев.